Саламатсыздарбы, кезекти маанилүү маегибизди кайрадан улантабыз. Өзүңүздөр жогоруда көп болуп жаткандай, биз кайра эле ошол президенттикке өздөрүнүн талапкерлигин көрсөткөн инсандарыбыз менен маек куруп жатабыз. Бүгүн бизде мейманда коомдук ишмер Шайымбетов Казыбек Орозакунович биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Казыбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына биз жогоруда айтып кеткендей, президенттикке 40тан ашуун талапкерлердин арасында сиздин дагы талапкерлигиңиз бар. Мен жогоруда сиз келерден мурда бул жака бир топ сиздин өмүр баяныңыз жөнүндө маалымат алып чыктым. Бул жерде мага жакканы сиз жогоруда кыргыз элинин, кыргыз журтунун духун көтөрүү, ошолорго бир эле митингке чыккыла, же болбосо деген бийликти алгыла, же болбосо революция өткөргүлө деген позицияда эмес. Биз негизги түпкүрү ата тегибиз ким экенин, кыргыз тарыхы ким экенин тактап айтып берүү, ошолор менен бир курултайларды өткөрүп, ошолор менен бир маектешүү, биргелешип бир ойго келүү жүргүзүү деген ойлоруңуз жакты. Биздин бүгүн сизди студияга чакырган негизги темаларыбыздын бири бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Эң алгачкы сиз бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга баа берип, андан кийин өзүңүздүн ишмердигиңиз жөнүндө улантып кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Кандай баа берсек болот? Негизи баа бериш бирөөнө туура эмес деп эсептейм да. Бирок кырдаалды айтып кетишет ар бирибиздин милдетибиз. Эгерде биз себебин билбесек, бүгүнкү кырдаалдын, анда биз бүгүнкү туңгуюктан чыга албайбыз. Ошон үчүн сурооңузга чоң рахмат. Бүгүнкү болуп аткан шайлоо ырааты бул сырттан таңбаланган нерсе. Мен кыргыз элимде кыргызстандыктарды эч качан күнөөлөй албайм, сатылып атат, добуштар уурдалып атат деп. Анткени бул биздин кулк мүнөзүбүзгө, каада салтыбызга абсолютно төп келишпейт. Ошого байланыштуу ыраат болуп, ушул система бүгүнкү болуп аткан каныбызга сиңип калбаса да аң сезимибизге терең отуруп калгандыктан көпчүлүк ойлойт. Акчасы болсо эле, же болбосо мурда бир кызматта кандайдыр бир баягы карьеристтик деп коебу, ушундай себептер менен келип отуруп калса эле, анан кийин ушунун колунан келет, мунун акчасы бар, анан кийин ал уурдабайт, жебейт деп көп элдер менен жолугушканда ушуну айтышат да. Мага дагы бир сиздин жогоруда айткан сөзүңүз жакты. Өлкөдөгү саясий абалга баа берүү эмес, себеби баа берүүнүн эч кимдин акысы жок. Саясий кырдаалга көз карашыңыз деп айтылыш керек экен бул жерде. Саясий кырдаалга көз карашыңыз деп. Бул сөзүңүзгө да мен макулмун. Сиз жогоруда айтып атасыз, ошо биз деген элдин деген жүрөгүн ачып, биз деген бир эле ошол революция же болбосо деген көчөгө чыгып кыйкыруу жолу менен эмес, элдин жүрөгүн ачуу, элдин көңүлүндө эмне бар экен ошону ачуу менен бүгүнкү күндө биз элди ойготушубуз керек деген майнда айтып жатасыз. Мен дагы бир нерсе түшүндүм сиздин сөзүңүздөн. Биз деген ушу бүгүнкү азыркы жашап жаткан жашообузду эле ойлонбостон, буга чейинки тарыхыбызды ойлонуп, биз келечекке эмне өткөрүп беребиз, кийинки урпактарыбыз биздин кандай үлгүбүз менен жашайт деген бир таризди алып кетишибиз керек экен. Мен туура түшүндүмбү сизди? Туура. Дагы кошумча айтып кетсеңиз, бул жерде мына сиз деген жасап жаткан иштериңиздин арасында биз көтөргөн туубуз ынтымак деп билишибиз керек деп айтат экенсиз. Буну кандай түшүнсөк болот? Жакында 2-3 күн болуп калды, Ошто жолугушуу болду. 4 жигит бирикти го. Келдибеков, Мадумаров, Ташиев и Бакыт Төрөбаев. Ошолордун жыйынына чакырылып калып, барып катышып, ошол жерден карап отурсап, бир жыйынтыкка келишти да алардыкы. Мына биз 4 партия бириктик, дагы башкаларды да чакырып атабыз, партияларды деген. Партиялуулукка басымдуулук кылышты да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, Адахан Мадумаров добушуңарды сатпагыла. Бул деген иманга сатканга барабар деп именно ушул добушка көбүрөөк басымдуулук кылды да. Анан мага да сөз беришти чакырып. Аяк жагында элге кайрылып атып, бир аксакал киши суроо берди да, мына төртөөң тең ушу түштүк жактан экенсиң, эгерде түндүк жактан бирөө болбосо, силер эч качан ынтымакка келе албайсыңар. Ушундай барбы силердин
алдыңаркы максатта бирөөлөр менен биригип Кыргызстанды көтөрө турган дегенде төртөө жооп бере албай калышты. Мүмкүн даяр болбосо керек буга. Анан Акматбек Келдибеков мени көрүп калгандан кийин залга чакырды, трибунага чакырып сөз бергенде анан ошол жерден айтууга туура келди элге кайрылып. Биз Ысык көлдөн партиялар эмес, элди биримдикке чакыра алып келдик. Элдин ынтымакка биримдикке чакырып алсак, экономика маселеси Кыргызстанда эч кандай бул маселе эмес. Оңой эле чечилет. Анткени руханий жактан, руханий байлыгыбызды ачып, жарыкчылыкка келип, билимибизди жогору көтөрүп, иманыбызды тазаласак, ошондо эл ынтымакка келет. Ошондо түшүнөт. Анткени кыргыз деген бул мына манасыбыз, манас дейбиз. Бул манас түшүнүк. Бул касиет. Манас деген эң жогорку Кудай Таалам берген, жараткан Алла берген адамга аң сезим. Экинчиден, анын далили турат, Манастын эле өзүндө айтылып турат эпостун. Асман менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй дейт, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй. Экинчи касиети Манастын бул бириктирүүчү күч, биригүү касиети адамзаттын. Ошол эле жерде жазылып турат. Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, курама топтоп журт кылган, кулалы топтоп куш кылган. Мына ушунун өзү мындан ачык айкын далил жок. А кыргыз деген ким деген суроо туулуп калат анда. Манастын Акшумканы мына ушул кыргыз. Анткени ал жерде көрсөтүлүп турбайбы, оң канат, сол канат, ичкилик деп. Элестетип көргүлө, ичкилиги жок болсо ошол кыргыз боло алабы? Акшумкар боло алабы деген суроо туулат. Ал керек болсо бедене да боло албай калат. Мына ушуну биз терең аңдап, көкүрөгүбүздү тазалашыбыз керек. Ошондо кыргыз биригет. Ошон үчүн партиялар үчүн деп, же болбосо дагы бир коомдук уюмдар деп биримдикке чакырбай, кыргыз эли биригели дейт. Анткени Кыргызстан бул кыргыздардыкы. Жоопкерчилик кыргыздарда. Ошондо гана кийин башка улуттун өкүлдөрү кыргызды, Кыргызстанды сыйлап башталат. Сөзүңүздө калет жок, бүгүн биздин кыргыздын көтөрүлүп оңолуп кетишине ынтымак жетишпей атат деген сөзүңүзгө кошулам. Анткени сизге чейин келген кандидаттар дагы мындай бир далилдеп караштырып көрсөк, бүгүнкү күндө элдин жашоосу жаман деле эмес экен. Бир үйдө 4 машина бар дейт. Үйлөнө элек баласына, турмушка чыга элек кыздарына үй сатып алып атышат дейт. Ошондой эле бир жашоонун баягы кыргыз ток пейили калып келет эмеспи? Кыргыздын пейили ток эле болуп турат, бирок деген ынтымагы жок болуп атат деп. Жана дагы бир мен айта кетчү нерсе, партиялар биргели деп эмес, кыргыз эли биргели деп. Жогоруда айтылганда деген түштүктөр барсаңар түндүктөн барбы деген жерде даяр эмес экен деп атасыз. Чындыгында эле биз ошол бириккен 4 күч мүмкүн түштүктүн элине бир өзүнчө бир демилге берип жатса, ошондой эле түндүктөн дагы баарыбыз биригишибиз керек, баарыбыз түндүктүн дагы чыган инсандар кошулуш керек деп мен сизге кошулуп кетет элем. Мына сиз жогоруда мен дагы бир жолу айтып өтөйүн, сиздин өмүр баяныңызды караганда сиз буга чейин мамлекеттик резиденцияда жетекчи болуп иштептирсиз дагы, андан кийин көбүнчө эле коомчулук иштер менен алектенет экенсиз. Сиздин оюңузча ушу президент болуш үчүн бүгүнкү күндө сиз талапкер адам кандай тепкичтерди басып өтүш керек? Эң негизгиси акылдуулук эмес, акылмандуулук болуш керек. Көсөмдүүлүк болуш керек. Даанышмандык, анан имандын тазалыгы. Анткени имандын тазалыгы кээ бирөөсү ойлойт, бул дин жөнүндө айтып жатабы деп. Жок. Иман бул жан дүйнөбүз. Канчалык биз жан дүйнөбүз менен бизди курчап турган жаратылышты тегеребиздеги эмне кыбыраса, эмне өсүп турса, ошонун баарын өзүбүздө көргөндө гана биз таза болобуз. Ошондо гана биз дарак суу жетпей курап турса, ошого бооросак, көчөт шыпырылбай тазаланбай турса, ошого жаныбыз ачыса. Ошол сапаттуу адам. Анткени тегерегиңдеги кандай жашоо болуп атканын сезбесең, элиң кандай жашоодо болбой, сиз айтып кеттиңиз, бир жашоо материалдык жактан мурункуга караганда абдан эле бир кыйла жогору болду. Бирок ошол эле убакта 85% пайызы элибиздин жумушка ылайыктуу күч кубаты барлар карызга жашап атышат. Мамлекетибиз өзгө карызга батып жашады. Бул жакшы көрсөткүч эмес. Элестетип көрүңүз, үй бүлөнүн атасы кайыр сурап, карыз сурап үй бүлөсүн баккан. Биз ошого кырдаалга келип калдык, мына ушуну жоюш керек.
аны нан өстүргөн дыйкан, будай өстүргөн дыйкан. Ошонун токочу бүгүн 20 жаштан болсо, бирөөнө кымбат ал. Бирөөнө ал акча деле эмес. А бирок ошол 25 сомдун 25 сомдук нанга, токочко канча эмгеги кетти дыйкандын? Ошону баалаган киши бар, ошону аныктаган киши бар. Мына ошону гана көтөрө алат мамлекет. Анткени андан сырткары сапат бул жоопкерчилик, намыстуулук, ар биринин тазалыгы. Жалпылап келгенде бул адамдын аброюнун бийиктигин көрсөтөт да. Ошо аброю бийик адам үлгү боло турган, чечкиндүү, кыйынчылыктан коркпогон гана адам колунан келип көтөрүп кете алат. Анткени биздин Кыргызстандын эли, кыргыздарыбыз баардык кыйынчылыктарды башынан көтөрүп, бүгүнкү күндө керек болсо мамлекеттүүлүктү кармап турган эл. Бийлик эмес, а эл. Бийлик деген сөздү айтып кеттим, бир гана Кудай билет бизди. Бүгүнкү күнү биз бийлик деп айткандар, алар элге кызмат кылуучулар. Сиз жогоруда айтып кеткендей, ушу бизде элдин ичинде аруулуктун жоктугунан коом тазарбай жатат деген түшүнүк болуп жатат. Вот аруулук жана ушу таза коом дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Ошол жөнүндө коомчулукка айтып берсеңиз. Эсиңиздерде болсо керек, 3 апрель күнү 17-жылы, ушул жылдын 3 апрелинде улуттук кеңештин жыйынында сүйлөп атып, президентибиз сунуштады курултай системасына, ыраатына кайра келиш керек экен деп. Аруулук деген бул эң эле Кудай Тааланын жараткан жараткандай тазалык. Первозданная чистота, божественная чистота. Ички дүйнөсүнүн тазалыгы. Эң биринчи ички дүйнөңүздүн. Анткени адамга өмүр бергенде жараткан. Эки нерсени кошуп өттү. Биринчиси ыйман, жан дүйнөбүз, экинчиси рызык. Ушу көбүнчө мындай коомчулук менен сүйлөшүп отурсаң, баягы кур көйгөй, асан кайгы ойлоп отуруп алып, кыргыз элинен кут качты деп айта беришет. Сиз жогоруда айтып атасыз, мен элди кыдырып көрүп келдим, элдин ичинде бир кут бар экен деп айтсаңыз да болот, же болбосо элде бир ток пейилчилик бар экен деп айтып атасыз. Негизи эле ушул кут деген сөзгө кандай маани бересиз? Бул кут деген эмне? Биринчиден бул үй бүлөдөн башталат. Ошол үчүн биз мына алдыңызда турат, коомчулуктун үлгүсү деп кыргыздын боз үйүн алдык. Анткени бул жерде көрсөтүлгөндөй, керегем сага айтам, келиним сен ук дейт, уугум сага айтам, булум сен ук. Келини да, уулдары да өз ордунда. Түндүк атасы. Эне үйдүн куту. Кемегенин үстүндө туулганы карап турган, асылган казанды ашты туура бышырып, баардыгына тең четкидей кылып, ошону туура сактаган эне. Рас үй бүлө ошондой болгондон кийин мамлекет дагы, коомчулук да ошондой бир эле үй бүлөдөй болуш керек. Мына биздин Кыргыздын касиети ушундай экен. Эч кандай борчулук жок. Швейцария болобуз, анан кийин Япония болобуз, же болбосо Иракка чыгыш, Жакынкы чыгыш, же Европада отуруп, элдин да башы айланып калса. Көрсө касиеттин баары өзүбүздүн көкүрөгүбүздө жана элдин ичинде экен. Мен сизге чейин келген талапкерлерге дагы ушул сунушумду айтып кеттим эле. Ошол өз талапкерлигин койгон 40-тан ашык 50-ге жакын талапкерлер бардыгы болбойт да, бир эле президент болот да. Ошон үчүн ошол ким болгон күндө дагы, кайсы жаран болгон күндө дагы ошол талапкерлердин ичинен ушул эле сиздин ушул сунуштарыңызды кийин ошол президентке жеткирип, болочок президентке ушул сунуштарыңызды дагы ишке ашырып, ушинтип бир баарыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, колдоп кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Же ошол жерге келген талапкердин баардыгы эле өздөрүн президент элестетип, дагы деле болсо кыргыз ушинтип чачырап, ар ким өз көмөшүнө күл тартып, аягы бир ызы чуу менен бүтөбү? Ушул суроону Рахман Разыков деген досум бар, баарыңыздар билесиздер белгилүү. Биздин ушул программа менен таанышып жатып, 2013-жылы суроо берип калды. Казыке дейт, көзүң жетеби ушунун ишке ашканына? А дегенде депутат болуп,
көпчүлүккө жеткирип андан кийин кадам шилтеш керек го дейт. Анан мен да айттым досума кайрылдым. Мен депутат болом же президент болом деп суроо бердим дедим да. Андай маселе жок. Именно ушу эл менен кеңешип жүрүп, баардыгын тең айдыгындай кагаз жүзүндө түзүп, андан кийин схема түзүп, анан эл менен тең бөлүшүп баштадык да, кеңешип. Анан ошондо билбейм дедим, досуңа жооп бердим да. Балки мен муну көрбөй да калам. Бирок бул ишке аша турган эртеби кечпи. Ошого байланыштуу эгерде бизден да татыктуу кандидаттардан чыгып бирөөсү ушуну ишке ашырганга кудурети жетсе, эмне үчүн колдошуу керек аны? Жеке өзүмдө мен эле болоюн, же болбосо мен эле жарайм буга деген сөз эмес, ойдон да алыспыз. Сөзүңүздө галет жок. Мына жерде мага алып келген программабыздын арасында ошол сиз уюштурган топ, силердин командаңар же болбосо сиздин атыңыздан чыкканбы бир 3 куплет ыр бар экен. Мен бир сер окуп чыктым. Бул жер абдан жакшы таамай жазылган, ошо жогоруда сиз айтып өткөн биздин урпактарга бир дух бере турган жакшы саптар бар экен. Муну коомчулукка өзүңүз окуп бересизби же кандай кылалы? Өзүм окуп берейин. Ошонун алдында бир нерсени айткым келет, мүмкүнчүлүк болсо. Жана бийлик деген бир сөз чыкпадыбы сиз экөөбүздүн оозубуздан, азыркы бийликтер деп. Келечекте биз аны мамлекеттик башкаруу түзүмү деп атабыз. Президентти баш кылып, мисалы үчүн мыйзам чыгаруу кызматы, сот кызматы жана аткаруучу кызматкерлер, то есть өкмөт кызматы. Ушул 3 органдын башын бириктирип, гарантия кылып туруп кармай турган президент болуш керек. Жоопкерчиликти жеке өзүнө алып туруп. Ошону менен бирге элдер менен акылдашып отуруп, мыйзам чыгаруу кызматы бул эмне деген, кандай деген көрсөткүчкө ээ болуш керек дегенде, бул улуттук намустуулуктун көрсөткүчү болуш керек. Мыйзам чыгаруучулар. Өкмөттөр кызматы акылмандуулуктардын көрсөткүчү болуш керек экен. Соттор кызматы болсо, абийирдин тазалыгынын көрсөткүчү болуш керек. Көрдүңүздөр, ушул 3 көрсөткүч биригип келип туруп, абройлук көрсөтөт да, абройлуктун бийиктигин көрсөтөт. Ошондо биздин келечек президентибиз бийик абройлуктун көрсөткүчү болуш керек. Мына алдыбызга койгон максат. Бул ишке ашат, анткени курултай системасы кирет. Курултай системасы бул жашоонун эрежеси. Бул жөн эле жыйын эмес. Жашоонун эрежеси. Ошон үчүн бул курултай жөнүндө өзүнчө бир тема кылабыз го. Буюрса сиздер менен буга терең ишенем. Ошол эле убакта экономика жагындагы башында ошо элдин турмушу кандай баба эстеп калдыңыз, муну да түп тамырынан бери өзгөртүш керек. Баардыгын тең. Бул жөнүндө да кийинки жолугушууларда жеткиргенге аракет кылабыз. Мынакей ушундай бир үлгүсүн тартып койдук. Бир кызык нерсе 2013 жылы, 2014 жылы экен. Биздин Арабаев эмес университет гуманитарный. Ошондон бир аспирант жигит көрүп туруп айтат, Касыбек байке дейт, агай дейт. Биз оказывается бүгүнкү күндө Кыргызстан чымындын жашы оту менен жашап аткан турбайбыз дейт да, муну көрүп туруп эле. Анткени бул жерде мынакей көрүп тургандай золотое сечение дейт, арынын уюгу. Ары гүлгө конуп алчабылтат. Мына гүлгө. Көрдүңүздөрбү? Эч кандай кыйынчылык жок. Сиз айткандай кут деген, жанагы сурооңузду ошону жыйынтыктап койгондо, кут ар ким үй бүлөдө өзүнүн ордун билип, иманы менен өзүнө мамиле кылып, келиндер кайната кайненесине, уулу ата энесине, бири-бирине ошондо гана ошол үйгө кут түшөт. Ошол жерде рызкы болот. Ынтымак жокто рызкы болбойт. Анысы кандай? Кыргызстан бул бир үй бүлө. Орусу болобу, казагы болобу, өзбеги болобу. Мына биз баардыгыбыз тең ушуну кыргыздар үлгү көрсөтүшүбүз керек. Анткени ал биздин каныбызда жана көкүрөгүбүздө. Муну биз кыргыз болуп жаралганы сактап келгенбиз, муну көрсөтүш керек. Анан бул ырыбызды жаңгыз бирөө автор дегенден алыспыз. Анткени командабыз менен ар бир сабын баягы бирөөсү бир сапты жазат, экинчиси кандай болот дегенде анан кийин ушул келип чыкты, окуп берейин. Кезинде бүркүт элек бүлүк салган, багынтып канча жерде басып алган,
бир болуп кыргыз элдин баатырлары кол салган душмандарды жеңип алган. Учурда айрылышта жолун таппай, турабыз чочуланып арыбаспай, келгиле кол кармашы бир бололу, бөлүнүп артаракка үркүп качпай. Манасты унутпайлы эң оболу, кыргыздар бөлүнбөйлү бир бололу, биримдик ураан болуп дилибизде гүлдөөлү, өркүндөлү оңололу. Жакшы экен буурыңар муну бир гимн катары ырдалып обон чыгарса деле, мындай биздин жанакы патриот балдарыбыз Кыргызстаным, кыргыз элим деп ырдап жүргөн ыр сыяктуу ырдап турса болот экен. Маегиңизге чоң рахмат, Казыбек мырза. Биздин эфир талапкерлери үчүн бул бир эркин эфир десем болот. Анткени сизден башка да келген талапкерлер бүгүнкү күндө өздөрүнүн ойлорун кененирээк коомчулукка жеткире албай жаткандыгын, биз бийлик деп тааныйбызбы, тааныбайбызбы, ошо бийликке дагы өздөрүнүн оюн билдире албай жаткандыгын, бир жерде отуруп эле талапкерликке коюп, өзүнүн ою менен өзү алышпай, биздин эфир аркылуу эл менен жакыныраак болууну каалагандар көп болуп жатат. Мен ойлойм, сиз да жогоруда айтып кеткен коомчулукка ойлоруңуз жана сунуштарыңыз жагат го деп. Мындан арада ортого салчу оюңуз болсо, биздин студияга келип туруңуз. Дагы бир жолу маегиңизге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Жалпы ынтымак менен алдыбызга койгон максатты элибизди, жерибизди көтөрүп, тазалап, өркүндөбүшкүдөй бололу. Чоң рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге коомдук ишмер Шайымбетов Казыбек президенттикке талапкер келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Муканбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.